Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын жылдык жыйынтыгы боюнча конференцияда жолугушуп атабыз. Мына азыр алдыңыздарга кыскача видео баян аркылуу биздин ушул 24-жыл ичинде жасалган иштерибиздин негизги маалыматы жеткиликтүү кылып айтылды. Анан буга эми ар бирине кенен токтолсок убакыт көп кетет. Эгерде сиздерде кайсы бир тема боюнча же кайсы бир иштер боюнча так кызыктуу суроолоруңуздар болсо, ошону берсеңиздер, анда биз суроо жооп иретинде өтсөкпү деген ой болуп атат да. Ушул жыл ичинде кандай колдонмолор ишке ашырылды, колдонууга берилди. Анан жана тесттен өтүп атышпайбы, ошол боюнча дагы мамлекеттик кызматкерлер жана муниципалдык кызматкерлер боюнча дагы Колдонмо дегениз мобилдик колдонмо жөнүндө сөз кылып атасызбы? Биз кыргыз тилин оңой үйрөнүү үчүн бизде азыр эми санарип доорунун талабында биз азыр атайын мобилдик колдонмого иштеп чыкканбыз. Кыргызча оңой деген аталышта ошо кыргыз тилин үйрөтүүгө жеңилдетүү болуш үчүн деп. Анан азырынча быйыл сентябрь айында жалпы колдонууга берилди. А1 деңгээлинде иштелип чыгып, бир нече мекемелерде биз таанытым өткөрдүк. Учурда азыр эки тилден кыргыз тилин үйрөнүү боюнча ошо мобилдик колдонмо иштеп атат. Орус тилинен, анан англис тилинен. Бирок азыр алдыбызда дагы мына учурда азыр ошол мобилдик колдонмобуздун экинчи деңгээли иштелип азыр өткөрүү маалында турат. Ушул жыл аягында өткөрүлүп атат А2 деңгээли. Андан сырткары биз кийинки жылга пландап атабыз. Эми мындан ары бир гана англис жана орус тилинен гана эмес, Кыргызстанда жашаган бизде көп этностун өкүлдөрү бар. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы менен биз ошол жерде эң биринчи таанытымды өткөргөндө биз ушундай ойду сунуштаганбыз. Дээрлик көпчүлүгү аябай кубаттоо менен кабыл алышты. Ушу Кыргызстанда жашаган башка этностордун тилинен ошо кыргыз тилин үйрөнүү боюнча ошо биздин мобилдик колдонмонун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. Демек, башка улуттардын өкүлдөрү, мисалы дунган, уйгур, өзбек, орус, украин болобу, орус тили бар да эмес, башка улуттар, татар, ингуш башка улуттар өздөрүнүн эне тилинен биздин мамлекеттик тилди, кыргыз тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар ошол биздин мобилдик колдонмонун кандай талап тапшырмалары болсо, ошого ылайыктап өздөрүнүн тилинде ошол суроо жоопторун иштеп чыгып, биз аны мобилдик колдонмого киргизип, ошол мүмкүнчүлүгүн кеңейтебиз. Алдыда пландарыбыз ошондой. Андан сырткары ошо тил үйрөнүүгө жеңилдетүү максатында атайын бизде мисалы жазуу эрежелери боюнча инфографика иштелип чыккан 160га жакын видеолор бар. Биздин улуттук комиссиянын сайтында жайгаштырылган, каалоочулар болсо алып үйрөнсө да болот, бул жардамчы иретинде. Андан тышкары бизде инфодок системасында жана атайын документ KG деген сайт ачылып, ошол жерде иш кагаздардын негизги кандай түрдөгү болбосун ошонун үлгүлөрү жайгаштырылып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге жардамчы иретинде ошол иш кагаздардын үлгүлөрүн алып колдонууга дагы мындай кенен мүмкүнчүлүк түзүлдү. Иш абдан кызуу жүрдү. Атап айтсак, эгерде буга чейин былтыр 9000 тегерегинде гана адам өтсө жылы бою, ал эми быйыл болсо 15700 адам тесттен өттү. Бул тесттен өткөн адамдардын басымдуу бөлүгү бул бишкектиктер, Бишкекте жашаган жана иштеген мамлекеттик кызматкерлер. Ошондой эле экинчи орунда Ош облусу, үчүнчү орунда Жалал Абад облусу жана башка аймактардан дагы 600 адам, 700 адам айтор жалпы жонунан 15700 адам тест тапшырды. Тилекке каршы ошол 15700 адамдын ичинен 44,1 гана пайызы канааттандырарлык деген жыйынтык алды. Ушундай бүгүнкү көрүнүш ошондой. Ошол эле учурда ошол тапшыргандардын негизги бөлүгү, башкача айтканда 3888 адам бул Б2 деңгээлине тапшырган адамдар. Эмне үчүн баары тең быйыл Б2 деңгээлине тапшырып атат? Анткени буга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 ноябрындагы 757 токтомдо ушул жылдардын аралыгында бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Б2 деңгээлинде тапшырылсын деген ченем кеткен. Ушундан улам негизги талапкерлер бул Б2 деңгээлинде болуп жатат. Башка дагы суроолор болсо, башкалары тапшырбай калса кайра канча убакытка чейин мүмкүнчүлүк берилет?
Биздин Кыргыз тест системасы боюнча мамлекеттик мекеменин талаптары боюнча, ошо жобосунда көрсөткөн талаптар боюнча кайра тапшыруу чеги жок. Адам улам кайра окуп, өздөштүрүп, өзүнүн жыйынтыгын жакшырта алат. Бирок деген бүгүн тапшырса, эртең эле келип кайра тапшыруу деген бул жакта түшүнүк жок. Ошол алган жыйынтыгына жараша бир жумадан 3 айга чейин аралыкта кайра тапшыра алат. Бир жума дегенибиз, эгерде кимдир бирөө 1-2 балл жетпей калса, балким өзү жакшы сезбейби же болбосо ушундай тынчсызданып ушундай болдубу дегендер, алар бир жуманын ичинде кайра келип тапшырат. Ал эми 10%, 20% алып калгандарда ал жакта дегеле демек мүчүрүштөр бар. Ал жакта демек бүгүнкү күндө окуу боюнча дагы ушундай талаптар киргизилген. Ошон үчүн алар 3 айдан кийин келиши ыктымал. Баары жыйынтыкка жараша да. Улуттук комиссиянын курамы биз 21 жылдан бери бир аз өзгөртүлүп кеңейтилген. Азыр мына биздин курамда негизги борборлук аппараттан сырткары дагы терминология жана энциклопедия борбору бар. Жетекчиси Темирбек Осмоналиев агайыбыз отурат. Окуу маалыматтык борбору бар. Жетекчиси Жумакадырова Карлыгач айым отурат. Анан Кыргыз тест мекемесинин жетекчиси Батма Топоева. Анан бизде 2 бөлүм, мониторинг бөлүмүнүн жетекчиси Альфира Супатаева жана уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси Жакыбалиев Кутмурза. Бизде быйылкы жылдын өзөктүү маселелеринин бири, эгерде жалпылап айтсак, негиздүү орчундуу маселенин бири баарыбыздарга белгилүү болгондой, былтыр мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Ал эми ошол мыйзамдын талабында кабыл алынгандан кийин конституциялык мыйзамдын макамы жогору болгондуктан аракеттеги башка мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды ошол конституциялык мыйзамга шайкештирүү максатында атайын 2 топтомдо мыйзам долбоорлор иштеп чыкты. Аракеттеги 18 мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорлору даярдалды. Тактап айтканда анын ичинде 7 конституциялык мыйзам жана 11 ошол 11-дин ичинде дагы бир кодекс бар. Ошол 11 мыйзамга дагы өзгөртүү толуктоо боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, министрлер кабинетинен макулдашуусунан өтүп, азыркы учурда администрацияда кароосунда турат. Эгер ошол мыйзам долбоорлору баары иштелип такталып чыккандан кийин сунуш пикирлери жок болсо, анда биз ошо жогорку кеңешке сунуштайбыз. Мунун баары эмнеге керек? Себеби конституциялык мыйзам кабыл алгандан кийин аракеттеги мыйзамдар мурда жок нерселер да каралган конституциялык мыйзамда. Ошонун баарын шайкештирип, кайра мыйзам талаасына толук кандуулукка жеткиргенден кийин тил саясатын жүргүзгөнгө мыйзамдык негиз болот да. Ошол иштер жүргүзүлдү. Андан сырткары бизде эми баягы эң басымдуу көпчүлүк талап кылган бизде өзгөчө жаш муундун, балдардын, бөбөктөрүбүздүн тилин калыптандыруу, мамлекеттик тилин өркүндөтүү жаатында ошол чөйрөдө бир топ маселелер бар. Анан биз атайын улуттук программанын негизинде бизде жылыга бөлүнгөн белгилүү каражаттын негизинде биз дүйнөлүк алдыңкы мультфильмдердин кыргыз тилине которуу маселеси да бар. Андан сырткары өзүбүздүн дагы мультфильм өндүрүү жаатында дагы жылына бир 4 мультфильм чыгып турат. Быйыл дагы ошо кезеги менен 4 мультфильм чыкты. Ошонун 2 мультфильми былтыркы мультфильмдердин уландысы Сыйкырдуу калем менен козулар деген. 2 мультфильм болсо быйыл жаңы чыкты. Жаңыл мырза менен Билгиштер деген тематикада. Буну кадимки биздин өзүбүздүн ата мекени көөндөшчүлөр ошо мультфильм жаратуу жаатындагы такшалган биздин продакшн студиялар ошону иштеп, буюрса мына жакынкы учурда эми эфирге чыга баштайт. Ал эми кийинки жылга дагы 4 мультфильмге эми келишимдер түзүлүп, эми кийинки жылы дагы келе турган мультфильмдер дагы улантылат, тартылат. Ал эми которуу жаатында болсо, ал тынымсыз жылга, ар жыл сайын белгилүү биздин бөлүнгөн каражаттын эсебинен мультфильмдер дүйнөлүк алдыңкы, анын ичинде дагы биздин элибиздин аң сезимине, менталитетине дейбизби, дүйнө тааным, маданиятыбызга мындай жат келбеген, туура келген ошо мультфильмдерди которуп, дайыма ошо биздин телеканалдар аркылуу тартылып атат. Телеканалмен дагы кызматташтык кыланабы? Мультфильмди бере атпайсызбы? Ооба. Келинки жылы
жаңы Негизи мындай, бизде улуттук программа боюнча түзүлгөнү боюнча ЛТР анан КТР эки телекомпания жанагы мультфильмдерди которуу жаатында иштеп атышат. Булар тынымсыз эле кете берет, ол токтобойт деп ойлоп атабыз. Кийинки 25-жылга чейин ал каралган. 26-дан баштап биз жаңы программа иштеп чыгабыз. Бул маселени биз албетте мында четке кага албайбыз, улантуу иштери жүргүзүлөт. Мультфильм жаратуу маселесине келгенде, бул жерде негизинен баары бир продакшн студиялар иштейт. Ошон үчүн мына быйыл деле КТР аркылуу ошол продакшн студиялар атайын тендерлер жарыяланып, ошолор алып утуп, кимиси татыктуу болсо ошонун ишин улантып атат. Биз бул ишти деле мультфильм жаратууну деле токтотпойбуз. Себеби бул негизги басым кылган ошо кыргыз тилдүү контенттин өзөктүүсү да. Башка контентти кыргыз тилине которуу бул бир, ал эми өзүбүз жаратуу, ал жерде кыргыздын маданиятына, салт наркына, өзөгүнө, биздин дүйнө таанымыбызга негизделген өзгөчө балдардын тилин калыптандырууда, дүйнө таанымын калыптандырууда биздин негизги түшүнүктөрдү камтыган атайын ошо балдардын курагына жараша мультфильмдерди иштеп чыгып атабыз. Мисалы, келе турган жылга өзгөчө тапшырма бердик, 0+ деген талапты койдук. Балдар жаңыдан аң сезими калыптанып, тили калыптана элек балдарга ошо биздин кыргыз тилинде мультфильмдерди көргөндө тили дароо кыргызча калыптансын деген максат атайын ошондой техникалык тапшырма иштеп чыктык. Эмне үчүн мындай болду? Себеби бизде азыр жалпысынан мындай бир канча жылдан берки кылган иштерибизге мындай иликтөө жүргүзсөк, балдарыбыздын тили көбүн эсе бала бакча курагында тили кыргызча чыкпай атат. Мунун себеби бир эсе ошо бала бакчалардын тарбия тили же болбосо ал жактагы ошо тилин үйрөтүү, тил калыптандыруу маселесинде дагы жатат. Ал жерде бир топ кемчиликтер бар экен ал жерде. Ана экинчи маселеси ошо баягы балдардын, ата-энелердин балдарга болгон мамилесинде ошо тарбия таалим маселеси ушунча көңүлдүн сыртына калып, мындай бир ата-эне балага күйбөй алган биз байкадык. Балдарды өз жайына коюп, азыр телефон менен, интернет менен алышып калган учурда, ал жерде негизги басымдуу контент бөлөк тилде болгон үчүн алардын тили кыргызча чыкпай калып атат. Анан ушундан улам биз аргасынан бул нерсе менен күрөшүшүбүз керек болуп атат. Мультфильм жаратууга жылына 23 миллиондон бөлүнүп, азыр мына 3 жылдан бери ошондой каражаттын эсебинде биз ошо 23 миллион сомдо биз 4 мультфильм жаратканга кудуретибиз жетип атат азырынча. Албетте бул жетишсиз. Биз буну кийинки программа түзгөндө дагы биз болушунча биз көбүрөөк сумма сурайбыз. Себеби кеминде бир жылда эгер бир 15-20 мультфильм даярдалып чыкса, анда биз интернет айдыңында баягы жакшы контент жаратып, оңой тездик менен кыйналбагандай кылып туруп, мисалы YouTube ачканда эле дароо биздин мультфильмдер чыга тургандай деңгээлге чыгарышыбыз керек. Биздин контенттерибиз аз болгон үчүн мүмкүн. Бир чети биздин ата-энелер дагы балдарга өздөрү кызыгып издеп контент даярдап берип туруп көрсөтпөстөн балдардын өз моюнуна баягы өз каалоосуна, тандоосуна коюп атышат, а балдар билбейт, а балдар жөн эле баскылай берет, биринчи чыкканын эле көрө берет. Ошол себептен да биз кыргыз тилдүү контенттин көбөйтүшүбүз керек. Бул жерде эми ар тараптуу иш жүргүзүш керек болуп атат да. Бала бакчалардын жашындагы балдардын кыргыз тилинде тили чыкпайт деп, анан ошо бала бакчаларда кыргыз тилин өтүү боюнча кандай программалар? Бизде улуттук программанын негизинде бала бакчалар менен, бала бакча эмес, негизи билим берүү министрлиги менен биргелешип иштеген бир маселебиз бар. Өзгөчө бул мектептерде мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча, анан экинчи ошо бала бакчалардын дагы ошо балдарды тарбиялоодо мамлекеттик тилди орду кандай деген маселе боюнча биз билим берүү министрлиги менен ошондой кызматташабыз. Анан быйыл бизде бир жакшы бир жаңылык болду. Биз Чүй областы боюнча 2 район тандаганбыз. Ошондой мектептерде кыргыз тилчилердин, мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча ал мектеп базасында иштеп атат. Ошону менен катар биз 2 райондо пилоттук долбоорго таралдык дагы. Ошол жерден бала бакчаларды да кошо окуталы деп алдык дагы. Анан ал жерде эми бир топ маселе бар, анын баарына токтолбойлу. Биз бир жаңылык нерсени менен бөлүшкүбүз келет. Өткөндө жакында эле Жогорку кеңештин төрагасынын өзүнүн жеке фондусунан бөлүп берген каражаттын жардамы менен биз Москва районундагы 14 бала бакчага атайын балдардын тилин гана эмес, дүйнө таанымын калыптандырууда, анан жөндөмүн арттырууда STEM программага ылайык этностем комплектери менен
камсыздадык да. 14 балабакчага ошол нерселерди тапшырдык. Ал жерде балалардын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын, сөз таануу, буюм таануу деги эле ушул эмне болбосун, балалардын аң сезими өсүп аткан маалда керектүү болгон оюндар, атайын этнокомплекттер. Анан этно деп аталыпкандан кийин демек кыргыздын улуттук оюн баалуулуктардын негизинде иштелген оюндар бул жерде. Чүкө оюндары бар, боз үй куруу боюнча атайын мындай балдар отуруп имаратта эле иштегендей. Сенсорика, моториканы баягы өнүктүрө турган атайын тапшырмалар бар. Ошондой оюн комплекттери менен камсыздадык. Анан ушул нерсе балабакчаларга абдан керек экен деп балабакчалардын жетекчилери жана тарбиячылар тарабынан биз абдан жакшы кайтарым байланыш алдык. Себеби көп балабакчаларда ошо балдардын тилин калыптандырыш үчүн, кыргызча сүйлөтүш үчүн атайын ушундай колдонмо жада калса китептер да жетишсиз экен. Жанагындай этнокомплекттер же болбосо оюндар же оюнчуктар деп коелучу, ошол дээрлик эле мындай аз экен да. Анан эгерде биз ушуну улуттук программанын алкагында баардык республика боюнча балабакчаларды ушуну менен камсыздасак, анда жакшы бир маселе чечилет деген ойдобуз. Себеби ошол этнокомплектердин курамында мисалы Кыргызстандын картасы бар, Кыргызстандын табияты жөнүндө маселелер бар экен. Ошолорду балдар оюн аркылуу ойноп атып, биринчиден сөз үйрөнүп, түшүнүктөр калыптанат, аң сезими кеңейет дагы. Анан ошону менен катар биздин баягы мекенди таануу маселеси, кыргыздын тилин үйрөнүү, калыптандыруусу баардыгы төп келет экен да. Ошону биз кийинки жылдары ошо дагы кеңейткенге аракет кылабыз. Урматтуу төрага айтсаңыз, кыргыз тил боюнча мамлекеттик конституция мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин мамлекеттик муниципалдык ишканалардагы иш кагаздардын бүгүнкү күндө канча пайызы кыргыз тилине өткөрүлдү? Биринчи суроо. Экинчи суроо, жогорку кеңеш төрагасы мамлекеттик тилдин текстин өзгөртүү боюнча тапшырма берген. Бул туурасында сиздер эмне иш аткарып жатасыздар? Биринчиден жанагы иш кагаздары боюнча негизи акыркы 3 жылда биз жалпысынан мониторинг кылып мындай бир нерсени байкадык. Башында абал өтө эле мындай чабал экенбиз. Бул жаатында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин иш кагаздарын жүгүртүүдө басымдуулугу расмий тилде болгону бул баарыбызга айдын ачык белгилүү. Себеби көп жылдан бери калыптанган система бул. Эми мамлекеттик тилдин макамы жогорулап, талабы күчтөнгөндөн баштап мына 22, 23, 24 жылдагы көрсөткүчтөр бир топ мындай өсүү болуп атат. Азыркы учурда мен азыр Альфирайымдан жардамга сурайын. Бизге 50%дан төмөн болгон 1-2 эле мекеме бар экен, калганы 50%дан жогору болду. Министрлик ведомстволарда жогору болгондо 60-70%га чейин. Ал эми региондордо, мисалы область аймактарында алсак, анда ал жерде дээрлик бир 90-95%га жеткендер бар иш кагаздар жүгүртүүсү. Бирок бир маселе бар, мамлекеттик тилде иш кагаздар жүгүртүүсү оңолуп атканы менен сабаттуулук маселеси бирок ачык бойдон калып атат. Себеби баары бир деле бизде бир чоң маселе бар экен. Биз анын дагы тамырын көрүп биз баамдадык. Эмне үчүн мамлекеттик кызматкерлердин иш кагаз жүгүртүүдө көп ката кетирет. Бул боюнча бизде Атайын улуттук университетинин алдындагы бир институттун жүргүзгөн изилдөөсүнүн негизинде типтүү карталардын баарын аныктадык. Канча ката, эмнеден ката кетирет? Мисалы, ошол эле даректи жазуудабы, же тиркем менен коштолушун жазуудабы, же каттын өзүндө ойду берүүдө, сүйлөм түзүлүштөрүндө болобу, кыскасы ошондой типтүү каталар абдан көп экен. Анан себебин биз эмнеден көрүп атабыз? Биздин билим берүү системасында мамлекеттик жана муниципалдык кадрларды даярдап атканда негизги кесипти үйрөтүүдөгү же болбосо кесип боюнча тиешелүү билим алуудагы окутуунун тили расмий тилде болуп атат. Ошон үчүн биз быйыл билим берүү министрлигин менен биргеликте министрдин катышуусу менен жогорку окуу жайлардын чоң форумун өткөрдүк. Мына ошол форумда коюлган маселелердин бири бул жогорку окуу жайларда окутуунун тилин мамлекеттик тилде болушун талап кылып атабыз. Себеби эгерде мамлекеттик тилде жогорку окуу жайда студенттер билим албаса, такша албаса, анда алар эртеңки бүтүрүүчүлөр бул эртеңки мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Албетте алар мамлекеттик кызматка келгенде алар же иш кагазын жүргүзө албайт, себеби окуган эмес. Же болбосо ошол жерде өзүнүн тармагына жараша өзүнүн негизги иштиктүү тилин мамлекеттик тилде жүргүзө албайт. Себеби алган билими, такша алганы, тажрыйбасы бүт расмий тилде болгон. Демек, маселе бул жерде көп тармактуу системалуу түрдө караш керек экен деп биз ошого жеттик дагы. Азыр билим берүү министрлигинин ошол талаптарды коюп атабыз. Окутуунун тили расмий тилде күчөтүү. Себеби жогорку окуу жайлардын бир 70-80%
окутуунун тили расмий тилде дагы деле уланып атат. Бул өтө чоң маселе. Анан неме маалыматтар боюнча берип койсоңуз, кайсы мекемелерде канча пайызда болуп атат иш кагаздардын жүгүртүүсү, анан кайсы мекемелерде чындап эле маселе бар, кайсылары алдыга озуп кетти. Инфодокс электрондук документ жүгүртүү системасында жүргүзөт. Бул системага улуттук комиссия ар жылы өзүнүн андагы ар бир мекеменин жыл ичи жүргүзүлгөн иш кагаздарынын сандык анан сапаттык көрсөткүчүнө атайын талдоо жүргүзөт. 2024-жылдын биз 9 айына карата сентябрь айында атайын талдоо жүргүздүк. Ага ылайык негизинен бул жылы мекемелердин басымдуу бөлүгү, айрыкча бул Бишкек шаарында жайгашкан министрлик ведомстволорду эске алганда 50%дан жогору. 50%дык көрсөткүчтү камсыздай албаган мекемелердин катарына мисалы саламаттык сактоо министрлиги кирет, 45%дык 9 айдык көрсөткүчү иш кагаздардын жүргүзүлүшү мамлекеттик тилде. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги дагы мамлекеттик тилде иш кагаздардын жүргүзүүнүн көрсөткүчүн 45%га гана камсыздап атат бул жылы. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги бул мекемеде дагы 42%дык гана көрсөткүчтү камсыздайт. Бирок негизинен акыркы 3 жылда биздин жүргүзүлгөн мониторингке ылайык негизи 21-жылга салыштырмалуу 22-жылы бардык мекемелерде сыртка чыгарган чыгыш иш кагаздарын кыргызча жүргүзүүсү өстү. 23-жылы кескин түрдө мамлекеттик тил боюнча биздин улуттук комиссиянын атайын талабы ал жерде жеринде жүргүзүлгөн иштиктүү аракеттерибиздин натыйжасында мисалы айрым бир 2 министрликти белгилей алам. Финансы министрлиги 22-жылы 27%дык көрсөткүч, 32%дык көрсөткүчтүн ортосун камсыздап аткан. 23-жылы булар чыгыш иш кагаздарын 82%га көтөрө алды. Бир жылдык атайын мекеменин ичиндеги жетекчилигинин атайын катуу көзөмөлүнүн алдында. Ушундай эле кескин секирикти санарip министрлиги 23-жылы камсыздаган, бирок санарip министрлиги быйыл кичине чабалыраак болуп турат, 62%га кайрадан түшүп калды да. Мындан сырткары ошо жогоруда Мелис Казакбаевич белгилеп өткөндөй, сабаттуулук маселесинде дагы бардык министрлик ведомстволордун жетекчилигинин деңгээлинде колго алып сабаттуулук маселесин жогорулатуу иш чарасы зарыл. Алдыда пландабыз бар да, ошол нерсени кайра ошо мекемелерде ошо сабаттуулук маселесин иш кагаздарын жүгүртүүдөгү ошо атайын окууларды иштеп чыгып, ошолор боюнча мамлекеттик кызматкерлерди ошол курстардан өткөрүү планыбыз бар. Экинчи сурооңуз боюнча акыркы жаңылыктардын бири болду. Жогорку Кеңеш төрагасы Нурламбек мырзанын бир жолугушуусунда биз мамлекеттик катчы, маданият министри, анан мен бул төртөөбүз жолугуп, ошол анан Жогорку Кеңештин социалдык комитетинин жетекчиси Райымбачаева Венера менен бешөөбүз жолукканда ал жерде мындай маселе коюлду. Негизинен чечим кабыл алынган экен, анан болгону азыр эми буну иш жүзүнө коюуда депутаттык комиссия түзүлдү. Андан сырткары аткаруу бийлигинен ошо маданият министрлигине тапшырылды. Баягы чыгармачыл союздар бар. Бул жерде композиторлор, музыка сүйүүчүлөр, анан жазуучулар союзу. Мына 3 союзга бирдей тең тапшырылып, ошол жобосун иштеп чыгып конкурстун анан жарыяланат да жалпы. Анан эч кандай чектөө болбосун деп айтылды. Каалагандар катышат дагы, атайын шарттар, талаптары коюлат, иштелет. Бизге болсо, бизге карата болгон мындай бир көрсөтмө болду. Ошол түзүлгөн текстин баягы канчалык деңгээлде биздин маданиятыбызга, салтыбызга, наркыбызга, дүйнө таанымыбызга туура келеби же туура келбеби, сөз айкаштардан болобу же бир кайсы бир ошо сөздөрдүн айтылышы туура эмес маанини камтыбасын деген ошол экспертизалык гана баягы лингвистикалык экспертизаны өткөрүү жаатын эле гана тапшырылды. Аны биз ошо конкурс жарыялап, тексттер ырдын тексттери түшкөндө гана ошол нерсени аралашабыз. Сиздер ошондо жеңип чыккан гана текстти карап чыгасызбы? Жок, жеңип чыккан эмес. Жеңип чыккан эмес. Ал жерде талабы боюнча кароого түшөт,
тексттер. Кароодон бир этаптан өтүп, анан кийинки этабына жылганда мына ошолор каралат. Баарын мүмкүн эмес, анан кайсы бир жерде бир иргелет да, иргелегенден кийин мына ошолор могу тексттер эми кийинкисине өтөт дегенде мына ошол жерден каралат экен. Негизи азыркы ошо Маданият министрлиги билдирди, же каяктан азыр маалымат так эсимде жок, айтылганы боюнча 3 вариант гана сунушталат Жогорку Кеңешке бекитүүгө. Ошол 3 вариантка жеткенге чейин биз ошонун баарын экспертизадан өткөрүп бүтөбүз. Ошондой баягы иш план бар да. Мөөнөтүн аны биз чече албайбыз. Мөөнөтүн алты аткаруу тармагы ошо Маданият министрлиги чечет го. Себеби ага тапшырылды. Алар жобосун иштеп чыгып, элге жарыялагандан кийин анан ошо чыгармачыл топтордун өздөрүнүн иштөө өзгөчөлүктөр бар да. Ошонун баарын эсептей туруп алар айтышат мөөнөтүн. Мына 23-жылы баарыңыздарга белгилүү болгондой биз тармактык 10 сөздүктү, терминологиялык сөздүктөрдү басып чыгардык. Андан тышкары балдарга, кенже балдарга жана өспүрүм балдарга арналган жаштардын баягы жаш өзгөчөлүгүнө, балдардын жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу болгон баягы мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында 25 китепти чыгардык. Анын ичинде жомбоктор, энциклопедиялык басылмалар бар. Мына ошолордун баарын жалпы 29 китепти басып чыгардык да. Мына быйыл болсо ушундай багытта иш алып барып 25 китепти даярдап азыр типографияга басмага бердик. Кудай буйруса ошо 25-жылдын январь-февраль айларынын аралыгында бул китептер да жарык көрүп калат деген үмүттөбүз. Анын ичинде 8 тармактык сөздүк, терминологиялык сөздүктү даярдадык. Жана 17 жанагы балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталган китептерди даярдап типографияга бердик. Анын ичинде 5 жанагы энциклопедиялык балдарга арналган басылма бар, жана жомоктор, усулдук колдонмолор, анын ичинде жанагы кенже балдар үчүн балдар бакчасына арналган, кыргыз тилин өнүктүрүүгө арналган, баягы кантип окутуш керек, балдарга билим берүү системасына арналган усулдук китептер дагы жарык көрдү да. Мына ошолорду Кудай буйруса баарын даярдап басмага тапшырдык. Ошондо 29 буга чейин чыккан, 25 типографияга берилди. Быйыл 24-жылы 25 китепти даярдап типографияга бердик да. 23-жылы 29 китеп чыккан. Жок, 23-жылдын эсебинен, бирок 24-жылы чыгарылды. Жок, кээ бири 23-жылда чыккан. 24-жылы мына быйыл 25 китепти даярдап бердик да. Менин иши да мындай түшкөн эмгектердин баарын атайын белгилүү комиссия тарабынан иргелип, тастыкталып, анан ушул жарандуу экен, жарайт экен, биздин талапка жооп берет экен деп эмгектердин баарын өзүнчө иргеп туруп, тандап, кезекке коюп, анан редакторлук жумуштары бар, текшерүү иштери бар, жана көптөр иштерден өтүп отуруп, анан жыл аягына атайын тендерден жарыяланып туруп, анан жанагы типографиялык кызмат көрсөтүү тамагын өткөрүлөт. Анан ошентип жылга башталган иш жыл башынан башталат да, бирок жыл аягына өтөт дагы, анан басып чыгарууга келгенде кээде аркы жылдын башына болуп кетет. Ошон үчүн 23-жылдыкы биз учурунда 23-жылдын аягында чыккан, анан 24-жылга чейин уланып кеткендер да чыкты. Анан китеп болуп чыгып, анан аларды таркатып, алардын таанымын өткөрүп, өзгөчө терминология жаатындагы китептер, бул өтө маанилүү китептер болду. Себеби биздин мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө, тил саясатын жүргүзүүдө биз терминдерге аябай маани беришибиз керек. Анан бирок тармактык терминдердин баарын сөздүктөрүн жыйынтыктап бүткөндөн кийин биз бирдиктүү ошо терминдердин реестрин түзүүдө маселеси каралган, ал келечектин иши. Ага чейин азыр тармактык ошо сөздүктөр чыгып атат. 24-жылы жыл башында жарыяланган конкурс негизинде эмгектер түшүп, иргелип, ошонун баарын азыр мына 25 китеби азыр басмага даярдалды. Быйылкыга жетишпей калат окшойт, бирок кийинки жылдын башында буюрса баары китеп болуп басылып чыгат да. Анан 25-жылы өзүнүн планында кайра өз кезегинде жанагындай иштер жүргүзүлөт. Көрүнөк жарнактардычы кыргыз тилге которуу боюнча дагы иштер, мисалы Борбор калаадан учурлардан караганда бир аз оңолуп калды кыргыз. Бирок ошолордо да каталар бар да, ошол боюнча да кандай иштер? Негизи бизде өлкө боюнча иш алып барасыздарбы? Же муниципалдык? Мындай да, негизи мыйзам боюнча былтыркы кабыл алынган мыйзамда, биздин конституциялык мыйзамга ошол жарнамалардын текстин
баягы тууралыгын аныктоо боюнча котормосун. Көбүнесе котормо болуп атпайбы, биз азыр учурда ошондой жагдай болуп атат. Ошону биздин комиссияга мындай бекитип беришкен да эмнегедир. Себеби ошол жерде жогорку кеңешке талкуу жүрүп атып, ошондой деп биз мурда долбоордо көрсөтүлгөн боюнча муниципалитеттер бекитет да, аймактар. Мисалы Бишкекте болсо мэрия, областта болсо атайын областтын администрациясы бар, же болбосо райондук администрациялар. Анан ошондой деп туруп муниципалитетке бөлүнүш керек эле, себеби бир комиссия баарына жетиш мүмкүн эмес. Азыр биз жана мыйзам долбоорун даярдаган себебибиз да ошол да. Бирок бизге азыр буга чейин баардык ошо котормолор боюнча алар өздөрү которуп келишет да, бирок ошонун тууралыгын бизден экспертизадан өткөрүшөт. Эми мындан ары негизи ушул иш менен бир гана комиссия эмес, бул жерлерде атайын тиешелүү мамлекеттик тил боюнча адистер бар. Мисалы райондук эмес, айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап баардык структураларда, мамлекеттик органдарда, министерстволордо, ведомстволордо мамлекеттик тил адистер негизги иши ошол лингвистикалык экспертиза жүргүзүү маселеси каралат да аларда. Тилекке каршы бизде бир чоң маселе болуп атат. Көп тармактарда, мекемелерде, ведомстволордо эмес, өзгөчө өкүлчүлүктөрдө, акимияттарда, област администрацияларында мамлекеттик тил боюнча адис, атайын адистер мындай иш жүктөмө гана жүктөлөт дагы, бирок адистер эмес. Алар тилчилер эмес, булар көбүнесе ошо соц бөлүмүнүн өкүлдөрү да. Соц бөлүмдө биз билип атабыз, соц бөлүм деген эң баягы иш жүктөмү көп болгон бөлүм да. Бул жерде саламаттык сактоо, билим бар, спорт бар, ал жерде жана пособие, пенсия, жана башка маселелердин баары бар да. Анан штат ченели болгон үчүн мамлекеттик тил адистер адистиги боюнча иштебей калып атышат, жөн иш жүктөмү. Чындап келгенде мына мыйзамга биз ушул нерсени мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча биз ошону азыр жана мыйзам топтомдорун даярдаганыбызда ошол болуп атат. Ошонун баары иретке келтирилсе, анда баардык аймактарда болобу, айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап райондук, областтык деңгээлдерде ошол жарнама маселесин, которуу маселесин ал башка маселе. Бирок ошонун лингвистикалык экспертизаны жүргүзүп, туурасын аныктоо ошол мамлекеттик тил адистери жүргүзүлөт да, муниципалитеттин деңгээлинде. Мына ошондо бир жөнгө тартипке салынат. Өзү логикасында тартипте ошондой болуш керек. Биз ошого азыр барып атабыз. Кандай? Мыйзам долбоору же? Жок, мыйзам долбоорун биз азыр сунуштадык, азыр иштөө процессинде. Эгер ошол жогорку кеңешке сунушталгандан кийин, анан ошол маселенин баары бекитилгенден кийин биз ошол бир жөнгө салынат. Анан дагы бир маселени кошуп койгум келип атат, ошо мыйзам долбоору туурасында. Биз буга чейин улуттук комиссияга абдан көп, буга чейин деле азыр деле тынбай эле эл тарабынан, жалпы калк тарабынан сын пикирлер көп түшөт. Өзгөчө жарнамалар боюнча. Жарнама болобу, же болбосо калкты тейлөө жайларында, борборлорунда, же болбосо мына кафе, ресторан, баягы тамак аш, азык-түлүк жаатында калкты тейлөөнүн тили кыргызча эмес, орусча болуп атат, жана башка деген сындар көп. Ушул маселе көптөн бери келатат. Анан карап көрсөк, эмне үчүн бул жөнгө салынбайт, эмне үчүн бул тыйылбай келген деп иликтеп карап көрсөк, бир нерсеге таң калыштуу болду. Ошо мыйзам долбоору менен иштеп атканда бизде Кыргызстанда канча мыйзам болбосун, кайсы тармактарга тиешелүү мыйзамдар болбосун, сөзсүз түрдө ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, анан мыйзамдын аткарылбагандыгы же бузулгандыгы боюнча атайын административдик чаралар көрүлчү. Мурда административдик кодекс деп аталган, азыр укук бузуулар кодекси деп аталат. Мына ошол кодексте карап көрсөк, мамлекеттик тил мыйзамына тиешелүү бир чара болбоптур. Деги буга чейин болгон эмес экен. Эмне мыйзам кабыл алынбасын, ошол мыйзамдын аткарылышы же аткарылбай бузулушу боюнча атайын чаралар бар. Эми жөнөкөйлөтүп айтканда айып пул төлөө жана башка чараларга чейин. Мамлекеттик тилге келгенде мындай норма болбоптур деги эле. Анан биз быйыл ошол укук бузуулар кодексине ошол норманы киргизип атабыз. Себеби бул дагы мыйзам, мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын аткарылбаганы же бузулгандыгы боюнча эч ким эч качан бул боюнча бир жоопко тартылбаптыр буга чейин. Эми ошону жоопко тартуу маселесин биз ошол мыйзам долбооруна киргизип атабыз. Эгерде ошол мыйзам кабылданып кетсе, анда бул кадыр эсе жөнгө салынып турган маселе. Кайсыл мекеме болбосун, мамлекеттик орган болобу, жеке болобу, эгерде калкты тейлөө жаатында конституциялык мыйзамда белгиленген тартип эгер бузулса, мыйзам аткарылбаса, анда аны жанагындай административдик чара колдонуу менен аны жөнгө салса болот. Бир-эки ошондой бир жазага деп коелучу, кабылгандан кийин адам өзү түздөнө баштайт.
Эгер ошондой баягы тизген камчы болбоюнча жөндөбөйт экен да, жөнөкөйлөтүп айтканда. Буга чейин мына биз эгемендүүлүк алганы 33 жыл болду. Мамлекеттик тил мыйзамына эне тилибизге мамлекеттик тил макамын бергенине биз 35 жыл болду. Бирок ошол мыйзамдын буга чейинки деле мыйзам болгондо ошол мыйзамдын аткарылбагандыгы же бузулгандыгына байланыштуу бир дагы чара көрүлгөн эмес. Мыйзам негизинде. Биз эми азыр быйыл ошону киргизип атабыз. Эгер ал кирсе, анда ал эми ашып кетсе, бир жыл, 2 жылда аны ашып кетсе, болбосо ага чейинки кыска эле аралыкта муну жөнгө сала турган механизмдер пайда болсо эле ордуна келет деген ишенимдебиз. Жанагындай гана көбүнчө айдоочулар колдонот эмеспи? Жана эки кисте жандагындай негизи оңготулсо, бурундай орусча айтылат да, ошону да кыргызчалаштыруу боюнча. Негизи ошол сыяктуу маселелер көп. Анан бизде ар кандай коомдук деңгээлде демилгелер бар. Биз аларды да колго алып, колдоп, мүмкүн болушунча чоң кызматташалы деп аракеттер болуп атат. Анан комиссиянын өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгү дагы чектелүү да. Бул жагынан эми биринчиден бюджеттин чектелиши, улуттук программада көрсөтүлгөн маселелер анан 5 жылга кабыл алынгандан кийин андан тышкары биз эч нерсе кыла албай атабыз да. Ушул бир кемчилигибиз ошондо болуп атат. Алдын ала ошонун баарын программага киргизгенге мүмкүнчүлүк ошол убакта каралбай алган, эске алынбай алган. Ошон үчүн учурда аны жасай албай атабыз. Бирок жанагыдай демилгелүү топтор бар, жеке коомдук деңгээлде. Ошондой демилгелүү топторду колдоо иретинде, мисалы, каражатка байланышпаган жактарын биз колдоого алганга даярбыз. Ал эми ошол каражат талап кылган нерселерди биз азыр учурда ал маселесин ошо каражатка байланыштуу биз кийинки этапка калтырып атабыз да. Болбосо эки кис маселеси бар. Мына кыргыз Википедиясы маселеси бар. Көп мындай санарип жаатында же болбосо ошо интернет айдыңында заманбап колдонулган каражаттарда ошо мамлекеттик тилди өркүндөтүү маселеси бизде азыр тизмектелип аныктап атабыз. Аны кийинки программага киргизели деп ошону эске алып атабыз. Учурда ага каралбагандан соң, каражат бөлүнбөгөндөн кийин биз аны мындай өзүбүз каалап билип мындай эчтеке иш кыла албай атабыз да. Келерки жылда бизде баягы негизи улуттук комиссиянын ишмердүүлүгү өзүбүздүн баягы иш чаралар жөнүндө сөз кылсак, анда биз 21-25 жылга карата бекитилген улуттук программанын негизинде иш алып барабыз. Ал ошо 20 жылы бекитилген, ошол программада көрсөтүлгөн багыттар гана боюнча иштейбиз да. Ошол багыттар боюнча бизде пландуу негизги маселелер бул балдардын контентти жаратууда, бул мультфильмдерди, жанагыдай балдардын басылмаларын, окуу методикалык болобу, энциклопедиялык болобу, окуу куралдар болобу, ошол жаатында иш жүрүп атат. Андан сырткары мына санариптештирүүдө, мисалы, жанагы мобилдик колдонмобузду тил үйрөтүүдө муну мындан ары да өркүндөтөбүз. Кийинки пландарыбыз бар. Улам деңгээлдерин кошо отурабыз, анан кошумча дагы кошумча функционалдарды дагы кошобуз. Андан сырткары мына быйыл жылдын аягы жакында эле биз жаңы баягы өзүбүздүн дагы бир программабызды кабыл алдык, кыргызча котормо. Дүйнөлүк жанагы Google Translate же болбосо Яндекс Translate переводчик сыяктуу кыргызча котормо кызматын иштеп чыктык. Ал Translate mamtil.gov.kg деген сайтта чыгат. Биздин сайтка да байланган, өзүнчө сайтта болот. Бул кадимки эле котормо кызматы, бирок биздин. Анан айырмасы, башка дүйнөлүк котормо кызматынан айырмасы биздики бул буга чейин иштелген программанын негизинде бунун улантуу иши болуп атат. Буга чейин биз үндү текстке, текстти үнгө айлантуу боюнча, генерация боюнча, тексттердин генерация, семантикалык анализ боюнча иштер жасалган. Ошол программалык камсыздоолор бар. Ошонун негизинде азыркы котормо кызматыбыз салыштырмалуу башка кызматтарга караганда котормону анык так берип атат. Анан котормонун дагы эки түр котормо сунушталат. Ал жерде түздөн түз текст сүйлөм боюнча котормо, экинчиси контекст боюнча котормосу бар. Демек, ошол которуу кызматына муктаж болгон адам ошол биздин котормо кызматыбызга кайрылып, кайсыл текстти которбосун, ошондо өзү дагы кыргыз тилине которулган тексттин эки түрүнүн каалаганын өзү дагы каалап мындай көрүп салыштырат, кайсынысы туура түзүк келет деп туруп ошону колдонсо болот. Ал котормо кызматында 10 дүйнөлүк тилдер
киргизилген, мисалы англис, немис, француз, кытай, түрк, орус дегендей. Ошол бири-бирине азыр иштеп атат. Мындан ары дагы ошону өркүндөтөбүз. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, ошо жасалма интеллект азыр абдан замандан талабы болуп атат. Бул жаатта да бизде ошол иштер улантылып атат. 25-жылы негизги басымды биз эми улуттук тил корпусун түзүү багытында иштер жүргүзүлөт. Бул баягы азыркы мен айтып аткан котормо, ага чейинки жана семантикалык анализ бар, генерация, тексттердин генерациясы бар, үндү текстке текстти үндү айлантуу кызматтары иштелип чыкты. Эми ошондон кийин жасалма интеллект толук кандуу кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде иштеш үчүн биз ошол улуттук корпусту түзүшүбүз керек, тил корпусун. Мындайча айтканда, бул жасалма интеллекттин негизги же мээси же азыгы деп койсок болот да. Ал боюнча тексттердин түр-түрүнө жараша, булагына жараша баарын бир платформага жайгаштырып, аны жанагындай котормо кызматы менен байланыштырып, аны генерация текст менен дагы таанытуу иштерин жүргүзөк. Бул эми баягы техникалык иштер, ошонун баарын биз 25-жылга пландап атабыз. Бирок бул бир жылда бүтчү иш эмес, дароо айтып коюш керек. Бул көп жылдарга улануучу иш. Бирок 25-жылы ошону дагы толук алышабыз. Бул боюнча атайын президенттик фонддон каражат бөлүнгөн, биздин программадан тышкары бул иш жүргүзүлүп атат. Анан ушул дагы толук кандуулукка жеткириш үчүн атайын суперкомпьютерлер дагы сатылып алынат мамлекет тарабынан. Мына ошол 4 суперкомпьютер сатылып алынгандан кийин бул толук кандуу колдонууга берилет. Азыр колдонууга мүмкүнчүлүк чектелген, себеби бир эле суперкомпьютерибиз бар. Ал ошол жанагы буга чейинки бардык программдык камсыздоолорду машыктырып, ошону иштетип, учурда ошону менен жүктөмү толуп калды да. Ал эми ошо жасалма интеллект толук кандуу иштеш үчүн биз дагы 4 суперкомпьютер алышыбыз керек. Бул ошо келечектин маселелеринин бири. Мындан ары ошо келечекте биздин аткара турган иштерибиз программа боюнча көп эле. Ошол эле окутуу курстары бизде, жана иш кагаздарын жүргүзүү окутуу боюнча иштерибиз бар. Дагы баягы планда бизде көрсөтүлгөн биздин мамлекеттик органдар менен, мамлекеттик тил адистери менен да иштөө жумуштарыбыз көп. Себеби бардык мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилдин абалын жакшыртуу, өнүктүрүү боюнча атайын мекемелердин ички иш пландарын түзүү, алар менен кызматташуу, ошол жеринен мамлекеттик кызматкерлердин иш кагаздарын окутуу маселеси болобу, тил үйрөнүү болобу, кыргыз тестке даярдоо болобу, ошол курстарын жөнгө салуу, бардык мамлекеттик органдар менен иштөө маселелери каралган. 4 айлык сынак боюнча бул быйыл сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 4 айына карата биз ушул сынакты жарыялаганбыз. Негизгиси быйылкы жыл биз бир даталуу жыл болду биз үчүн. Себеби биринчиден мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө 100 жылдык болду. Кара-Кыргыз автономия областынын түзүлгөндөн. Анан экинчиден биздин мамлекеттик тилдин баягы мыйзамдын кабыл алынышына 35 жылдыкка карата биз атайын ушул сынакты өткөрдүк. Бул жерде басым кылганыбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жалпы элге, калкка ошол берилген темасы боюнча мамлекеттик кызматкер катарга калкка кайрылуусу ошо видео баян аркылуу болсун дедик. Ошол биз 4 айда 4 теманы белгилеп бердик. Сентябрь айына мамлекеттик тил темасы болду. Мамлекеттик тилдин орду, абалы жана башка деп. Жалпысынан мында чектелген жокпуз да, теманы гана багытын гана бердик. Ал эми кызматкер өзү ар кандай чыгармачылык менен бул нерсени ачып бергенге бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Экинчи айлыгында биз мамлекеттүүлүк деген теманы койдук. Үчүнчү айдын темасы бул кыргыз жараны деген тема болду. Төртүнчүсү мына азыр жыйынтыкталып атат. Бул кыргыз улуттук нарк темасы болду. Мына ушул 4 темада мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер эч кандай чектөө жок. Бир мекеме, бир органдан бир нече катышса да болот. Биз атайын келен койдук шарттарды. Ошол жерден видео баян аркылуу жалпы элге ошол теманы ачыктап берүү, баягы элге жеткиликтүү кылып кызыктыруу, таанытуу, популяризациялоо маселесинде мына ушундай видео баяндар жасалат. Андан сырткары видео баян түшкөндөн кийин биз дагы жазуу түрүндө дагы тест өткөрүлөт. Ошол видео баян менен кайрылгандар. Себеби алар видео баян жасагандан кийин конкурска катышты деген сөз. Андан кийин экинчи баскычы ошол жазуу тестинен өтөт дагы. Ошол эки тапшырма боюнча видео баян боюнча атайын да сынак өткөрүлөт. Атайын комиссия түзүлгөн тиешелүү адистерден. Ошол жерде теманын канчалык деңгээлде ачылгандыгы, канчалык деңгээлде ал элге жугумдуу, канчалык деңгээлде ойдун тизмеги туура болду, сөз тизмектелиши, сүйлөм түзүлүшү канчалык туура деп бардык тарабынан
бааланып отуруп өзүнчө упай топтошот, жазуу тесттен дагы өзүнчө упай топтошот. Анан ошол упайлардын топтому боюнча алдыңкы 5 кызматкер атайын сыйлыктар менен сыйланат. Сыйлык болгондо азыркы замандын талабында биз мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге колдонууга эң ыңгайлуу болгон мындай заманбап планшеттер менен сыйлап аттык. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү деп орун койгон жокпуз. Алдыңкы 5 кызматкер дедик. Ошентип азыр 3 айдын жыйынтыгы чыкты. Мына учурда 4-чү айдык азыр чыгып атат. Ушул жумада жыйынтыгы чыгат да, бирок сыйлыктардын тапшыруусу эми жаңы жылдан кийин болот го деп биз пландап атабыз. Себеби азыр жыл аягы баардыгын бир жерге чогултуп иш-чара өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Бирок жыйынтыгы чыгып атат. Мемлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияны караштуу окуу маалыматтык жана котормо борбору өзүнүн аталышы айтып тургандай эле окутуу иштерин жүргүзөбүз жана ошондой эле котормо кызматын да көрсөтөбүз. Бул окуу маалыматтык жана котормо борбору эмне иштерди аткарып келет? Эң негизгиси ушул Кыргыз Республикасында жашаган баардык жарандарды мамлекеттик тилди үйрөтүүдө, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик эмес жеке менчик мекемелердин кызматкерлери, айтор чет өлкөдөн келген жарандар баардыгын тең ошо мамлекеттик тилди үйрөтүүдө деңгээлдик талаптарга ылайык А1, А2, В1, В2, С1 талаптарга ылайык биз ошо окутууну жүргүзөбүз. Бизде бул азыр төрага айтып кетти жогоруда. Биз баягы мамлекеттик кызматкерлер менен чектелбестен биз ушул бала бакчаларды көйгөйүн дагы карап көрүп, былтыр март-апрель айында ушул Бишкек шаардык мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы тарбиячылардын курсун уюштурдук да. Мына ошондой 2 айлык курста биз абдан көп нерсени байкадык. Себеби ушул окутууга абдан муктаж болуп, ошо бала бакчаларда кыргыз тилчи мугалимдер жана ошол эле ушул тарбиячылардын баарын тең топтодук. Ушул окутууну жүргүзүп атып, мындан ары дагы биринчи жолу болду бул Кыргызстанда. Бул окутуу мындан ары дагы жүргүзүү максатында буюрса көп пландарыбыз бар. Бул иш кагаздарын туура жүргүзүү, иштиктүү кыргыз тили. Ошондой эле эң негизгиси ушул мамлекеттик тилди үйрөтүүгө басым жасалат. Анан жогоруда айтып кеткендей, мына Кыргыз тест мекемесинин жетекчиси Батма Болоталиевна айтып кетти, көпчүлүк өтпөй калат деп. Бул жерде бир маселе бар. Көпчүлүк даярдыгы жок эле барышат. Мына ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Ушул Кыргыз тестке даярдыгы жок барбай, мүмкүн ушул биздин окуудан өтүп, даярданып, анан барса, мүмкүн жакшы ийгиликтүү, жакшы жыйынтыктарга ээ болот белем. Дагы суроолоруңуздар барбы? Негизги максатыбыз бизде ошо күчтүү, сапаттуу тренерлерди, окутуучуларды даярдоо. Биздин негизги милдетибиз. Ошонун артынан биз ушул конференцияларды өткөрүп турабыз. Санариптештирүү багытында иштеген заманбап окутуучуларды чогултканбыз. Ошолордон тренерлер менен иштешебиз. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын 2024 жыл жыйынтыгын чыгаруудагы пресс-конференцияга негизги биздин аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат баяндамаларды берип өттүк. Сиздерге чоң рахмат. Силердин колдооңуздарды да биз жыл бою абдан сездик. Себеби биздин ар бир иш-чарабыз, ар бир кылган иштерибиздин жыйынтыгын чыгарууда силер байма-бай ушул маалымат каражаттары аркылуу таратууда, калкыбызга, элибизге жеткирүүдө чоң кызмат өтөп келдиңиздер. Сиздер менен биз кызматташууга ар дайым даярбыз. Силерге дагы чоң терең ыраазычылык билдиребиз, чоң рахматыбызды айтабыз. Бар болуңуздар, келе турган жаңы жылыбыз баарыбызга куттуу жылдардын бири болсун.